Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим? Мен мына музыка каналдан чыктым, улуттук телерадио корпорациясынын УТРКдан чыктым. Илебаев Болотбек Кочкорович директоруна, музыка каналдын жетекчиси Лутвилла Чынара Капарова эже төртөөбүз отуруп кеңештик да. Музыка каналы профессионалдык деңгээлде профессионалдуу аткаруучулардын концерттери, ошо профессионалдуу музыканттардын чыгармачылык кечелери, каякта машыгышат, каерде окушкан, каерде иштешет, эмне аспаптарда ойношот, классика, джаз, фольклор музыканттардан туруш керек деген алдыга койгон максатты болгонун айттым. Мен максатым директорун жамандаш эмес, же болбосо Чынара Капарованы жамандаш эмес, же Лутвилла жетекчисин жамандаш эмес. Бул жерде музыка каналдын профессионалдуу эмес клиптердин кетип атканына нааразы болуп ушундай видеолорду чыгарып аткам. Себеби бул улуттук канал. Дос күйдүрүп айтат. Мен күйдүрүп айтам. Мен эгер оңолууга умтулушпаса, мен күйдүрүп айта берем ушинтип деп, анан алдыга буюрса профессионал музыканттардан турган худсовет түзүлмөй болду. Вазир жакшы, хан жакшы. Вазириң профессионал болсо, ошол ханды авторитетин көтөрөт. Эгер вазириң профессионал эмес болсо, хан ошол жетекчи жөн эле жаман аттуу көрүнүп, жумуштан ыргып кетет да. Ошол себептен мен айттым, вазириңерди профессионалдуу музыканттардан койгула, профессионалдуу музыканттар кеңеш айтсын, ошол профессионалдуулукка улутту сүйрөйлү деп туруп анан ушу кирип чыктым. Баягы чыгарган постторум айттым, өчүрөм, соцсеттерден өчүрөм, бирок ушул алдыга койгон максат профессионалдык деңгээлде ушундай мен айткандай же музыканттар айткандай алдыга жылыш болбосо, анда тиги видеолор менде сакталуу. Бир күнү чыгарып коюшу мүмкүн, эгерде кайра эле халтура, кайра эле эме боло берсечи. Ошон үчүн мына буюрса иш жакшы, кеңешиңиздерди айтыңыздар. Именно профессионалдык деңгээлге, профессионалдык мындай жандуу состав музыкалар кетиш керек. Ошол боюнча кеңешиңиздерди айтыңыздар. Анан бир мен өкүндүргөн жери, мурун УТРКдагы мурун иштеп кеткен музыка каналынын жетекчиси, командасы ошон нааразычылык, оппозиция сыяктуу менин постторумду да пайдаланып чыгып аткандар бар экен. Ошол себептен ушундай ортодон чагымчыл оппозиция болуп чыга калып, менин постторумду пайдаланып буларды жамандап, ушундай нерсени токтотолу, болбойт мындай нерсе. Айтканга жараша бетине өзүңөр келип айткыла, же болбосо айтпай эле койгула. Менин постумду пайдаланып, тиги мен аркылуу бирдекени айтып, ого бетер эметпей эле койгула да. Ошол чоң рахмат. Буюрса эми контролдойбуз, музыканттар контролдойбуз музыка каналын.